Токтогул суу сактагычындагы суу былтыркыга салыштырмалуу 3 миллиард куб метрге аз. Бул албетте электр энергиясы үзгүлтүккө учурайт дегенди билдирет. Мындан улам энергетикадагы кризистен чыгуу үчүн электр энергиясынын тарифини өзгөртүүнү, тагыраагы көбөйтүүнү, ошону менен катар 700 киловаттык сааттык чектөөнү алып салууну президент Садыр Жапаров сунуштады. Турмушу начар, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 74 тыйын кылып, чектөөнү алып салалы деген сунуш бар. Учурда аз камсыз болгон 110 миң үй бүлө бар экен. Бул социалдык жактан камсыз кылуу мекемесинен алынган маалымат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен энергетиктер биргелешип дагы бир жолу тактап чыгышса, бул тизме дагы көбөйүшү мүмкүн. Тактап чыгуу боюнча тапшырма беребиз. Ал эми бүгүн энергетика министри Кубанычбек Турдубаев журналисттерге маалымат жыйын берип, жаңы тариф 2021 жылдын августуна чейин коомдук талкууда болуп, андан кийин өкмөт чечим кабыл алаарын билдирди. Кыйла өзгөрүүлөрдү сунуштап атабыз. Биз ушул акыбалдан чыгып кетишибиз керек. Эгерде биз ушул өзгөрүүлөрдү дагы эртеңкиге которсок, анда кийин мындан да курч чечимдерди кабыл алууга биз тийиш болобуз. Бул элге дагы оор болот, анан энергетиктерге дагы оор болот. Ошон үчүн азыр убакытты кетирбей, азыртан баштап реформаларды жүргүзүш керек. Кандай реформалар? Мен жана айтып кеттим. Бизде азыр туңгуюктан чыгуунун өзүбүздүн программабыз бар. Бул генерацияны кандай көтөрөбүз? Биринчи этапта биз азыркы ишке ашырып аткан долбоорлорду аягына тез арада чыгарышыбыз керек. Баа саясаты демекчи төлөмдөрдүн көтөрүлүшүнүн бирден бир себеби кийинки жылдарга жарыксыз калуу коркунучун алдын алуу. Башкача айтканда электр энергиясын кошуналардын эсебинен колдонуп, Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүн көбөйтүү пландалган. Өкмөт бул багытта Казакстан менен келишим түзүп, кошуна мамлекеттен жарык алып, анын ордуна суу берүү боюнча сүйлөшүү жүргүзгөн. Мисалы үчүн Казакстан менен биз сүйлөштүк. Быйыл Казакстан бизге 900 миллион киловатт саат электроэнергияны быйыл берет. Себеби биз быйыл өтө муктаж болуп атабыз электроэнергияга. Ушул 900 миллион киловатт саатты биз быйыл алсак, биз эквиваленттүү көлөмдү Токтогул ГЭСте сууну толтура алабыз. Себеби биз электроэнергияны алганда өзүбүздүн гидроэлектростанцияларыбызды токтотуп, ошол учурда кээ бир турбиналарды анан суунун кетишин азайтабыз, сууну толтурабыз. Бул электроэнергиянын алуунун мааниси ошол, сууну толтуруш. Анан ушул эле электроэнергияны биз 3 жылда Казакстанга кайтарып беребиз. Бирок буга чейин бийлик башчылары электр энергиясын өндүрүүнү монополия кылып келгенин, эми мындай тартыштык учурда майда ГЭСтерди көбөйтүүнү, жашыл энергетиканы жеке адамдарга берүүнү Серепчи Кырбашева түшүндүрдү. Башкача айтканда шамалдан, күндөн жарык бөлүп чыгарган жабдуулардын бажы төлөмүн, салыгын бошотуу керек дейт. Энергетиканын альтернативдүү булактарын бүгүн точно келип жетти. Чечип биздин өзүбүздүн эле ишкерлер, инвесторлор энергетиканы өндүрөм, суудан аламбы, күндөн аламбы, шамалдан аламбы десе, колдон буттан алып колдоп, НДС жанагы жер маселелерин чечип берип, бүгүнтөн баштап ошондой мамлекеттик политиканы жүргүзүш керек. Анан энергетика өндүрөм десе, бул разрешениени алып кел, анан жердин разрешение, лицензия ал, анан ал бул деген болгон бюрократиялык системаны жоюш керек. Биз бул боюнча министр мырзанын өзүнөн да сурап көрдүк. Бул багытта коңшу Кытай Республикасы менен келишим түзүп жатканын, жакында бажы салыгынан бошотуу болоорун эскертти. Биз азыр ошол электроэнергияны кызыктыра турган коэффициент менен сатып алганга жол ачтык. Жок, жол ачтык болуп атпайсызбы? Бирок бажы шамалдан күндөн келаткан жабдуулар Кытайдан өтө албай, бажы да ушу НДСтен азыр биз Кытайдын элчилиги менен сүйлөштүк. Өзгөчө режим менен ушундай жабдыктарды өткөзөбүз деп макулдаштык. Эгерде сиздерде кандайдыр бир ушундай долбоорго тиешелүү жабдыктар болсо, бизге кайрылсаңыздар, биз элчилиги менен иштеп, жана өзгөчө режим менен ушундай жабдыктарды өткөзөбүз. Өлкөнү электр менен камсыздаган эң башкы Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 21 апрелде 8,6 куб метрге чейин түштү. Энергетика жана өнөр жай министрлиги электрди пайдалануу азыркыдай шартта улана берсе, кийинки жылдарга суу 5-6 миллиард куб метрге чейин түшүп, авариялык абал жаралат деп билдирүүдө.